Instagramda өзүбүздү монетизация кылганга убакыт келди. Великобританияда Facebook актуу болду экен. Ал эми Азияда Instagram, андан кийин Facebook экен. Эгерде чында ийгиликтүү болгуңуз келсе, өзүңүздүн аккаунтуңузду жасап баштаңыз. Эгерде Instagram бар болсо, бирок монетизация жок болсо, анда убактыңызды жөн эле өткөзүп атасыз. Асел Сыдыкова үчүн Instagram бул убактысын кандай өткөзүп атканын эстеликке калтырыш үчүн жана пассивный доход табыш үчүн площадка экен. Ар бир адам үчүн Instagram золотой гусь боло алат дейт. Эгер Instagramдан сизге акча таба албасаңыз, анда коркунучтуу деле эмес, бирок Instagramды жакшылап колдонуп алсаңыз, 12 айдан кийин жакшы результат аласыз дейт. Рой, башкача айтканда, кетирген акчаларыңыз, убактыларыңыз кайтып келет. Аселге Instagram 2020-жылы айына $2000 доход алып келчү экен. Ал эми 2021-жылы $4000 $7000 чейин айына айлык алып келген площадка болуп калыптыр да, как пассивный доход катары. Кандайча? Анын лояльный подписчиктери көп экен. Алар менин страничкамды дайыма карап турушат дейт. Мен өзүмдүн выступлениям жөнүндө бир жолу эле айтып койсом, онлайн курстарымды алар активдүү түрдө сатып ала башташат дейт. Директке жазып сатып алып башташат. Рекламага акча коротпойм дейт. Анын аккаунту рабочий экен. Ал Instagramга доход алып келип турат экен да, ошентипчи. Ал бизнесмен катары убактысын салып жана ройду көзөмөлдөп турат экен. Рой бул возвратные инвестиции с точки зрения бизнеса дейт. Эгер жөн эле сүрөт киргизип же жөн эле окуш үчүн, башка адамдардын постторун листать этиш үчүн Instagramга киргендер да бар дейт. Ооба, пайдалуу посттор бар дейт. Мен деле атактуу адамдарга подписка болуп алам. Кандай тренд болуп атканын, кандай жаңылык болуп атканын көрүш үчүн алар подсказка боло алат. Западта эмне болуп атканын көрөм, кандай направление, кандай инновация киргизип атканын билип туруш үчүн. Мага местный жаңылыктар кызыктуу эмес дейт. Мага Западта эмне болуп атканын билип туруу кызыктуу. Анткени Западта бүгүн эмне болуп атса, бизге Центральный Азияга ал жаңылык 2 жылдан кийин жетет. Ошондуктан, эгер силер өзүңөрдүн конкурентиңерден 10-20 кадам алдыга болгуңар келсе, дайыма биринчилерден болгуңар келсе, көбүрөөк акча тапкыңар келсе, Западта эмне болуп атканын көрүп тургула дейт. Instagramды монетизация кылыш керек. Эгер монетизация кылбасаң, жөн эле отуруп алып, көрүп, окуп коюп, убакытты бекер эле өткөзүп атасың. Приятно дагы, полезно да болуш керек. Жагымдуу жана финансылык жактан пайдалуу болуш керек. Instagramда ушундай мүмкүнчүлүк бар. Мүмкүнчүлүк болуп аткандан кийин эмне үчүн аны колдонбойбуз? И так эле Instagramды карап убакыт өткөзөбүз. Эгер Instagram 3-4 миңден пассивный доход алып келип турса, кандай сонун? Бул кандайдыр бир убакытты, жумушту талап кылат. Атайын эрежеси, секреттери бар. Кайрадан велосипед ойлоп табуунун кереги жок. Ошол эрежелерди эле өзүбүзгө ылайыкташтырып алабыз. Ошонун 10 эрежеси бар экен. Биринчиси сапаттуу фотографиялар. Фото жакшы болуш үчүн 3 негизги аспект. Биринчи, светке, сүрөткө чыгып атканда көп маани беришибиз керек. Терезеден түшкөн жарыкты туура колдонуу керек. Экинчи, цвет, түс. Башкача айтканда, фотографиянын түсү сочный цвет болуш керек. Черно-белый качественный сүрөт деле болот, бирок ал цветной сүрөткө жетпейт да. Үчүнчү, эмоциялар. Адамдарга эмоция кызыгат адамдар. Кубанган, кайгырган, майрамдай болгон, таң калуу, ушундай эмоциялар. Өзүнүн сүйгөн болгон свадьбасындагы болгон эмоциялар, мисалы, сумканы монтуп аябай жакшынакай болуп кармап турганы, өбүшүп аткандар, башкача айтканда, адамдар эмоцияны сатып алат. А дегенде бренд түзүүнүн үстүндө иштешибиз керек. Көп интервью берип, көп выступленияларды жасап турушубуз керек. Бизди адамдар таанып калышы керек. Азыр Асел фотографияларды Instagramга чыгарганга көп деле мындай күч жумшабайм дейт, анткени уже бренд жараткам дейт. Ал ансы деле результат берип атат дейт. Аудиторияны завоевать этиш керек. Instagramды запускать этип алсак, ал снежный комдой болуп, результат берип баштайт. Эгер телефонуңарда фотографияны жакшы тарта албаса, анда приложение загрузить этип алгыла дейт. Ал сапаттуу фотографияны өзү чыгарып берет.
Foodie деген приложение экен. Аселдин подружкасы ошо Тайвандагы блогерша, ушуну кеңеш берип тур ушул приложенияны. Экинчи себеп бул кызыктуу контент, описание. Адамдарга эмне кызык? Эгер баалуулук берсеңер, вознаграждение болот. Биринчиден, адамдарга анча чоң эмес кызыктуу историялар жагат. Адамдар аны менен бөлүшө алгандай болуш керек. Закладка кыла алгандай болуш керек. Кызыктуу пост бул лайктар. Адамдар бөлүшөт, закладка кылышат. Инстаграмда алгоритм чөткү, ал баарын көзөмөлдөп турат. Кимге лайк коюлбаса, комментарий жазбаса, закладка кылбаса, посту эч кимге көрсөтпөйт. Анткени ал жөн гана хлам болуп эсептелинет. Экинчи личный описание өзүң жөнүндө. Үчүнчү интимный дейт. Өзүң жөнүндө подробный, башкалар билбеген окуялар. Төртүнчү күлкүнүчтүү окуялар, юмор. Бешинчи шыктандырган посттор. Азыр адамдар цитатадан тажап калышты. Уже цитата иштебей калды. Өзүңдүн атыңан жазыш керек, мотивация бере турган сөздөрдү. Үчүнчү вовлекающий контент, пайдалуу контент. Көп баалуулук бергенге ориентировка кылуу. Жасалма түрдө подписчиктердин санын көбөйтүү бесполезно. Эгерде 100 000 подписчигиң болуп, ана 50 лайк болгон туура эмес. Вовлекающий контент адамдарды лайк койгонго, комментарий жазганга, бөлүшкөнгө, закладка кылганга заставлять этет. Силерге внимание керек. Посттун содержаниясында көп баалуулук болуш керек. Мисалы, эгер сиз оратор боюнча тренер болсоңуз, ийгиликтүү оратор болгонго 3 фишка менен бөлүшөм деп жазсаңыз болот. Биринчи аудитория менен тез байланышкан түзгөндү, экинчи жесттерди колдонгонду, үчүнчү паузанын күчү деп. Эгерде бала баксаңыз, 3 баланын энесинен занятый мамадан 3 лайфхак деп баалуулуктарды жазсаңыз болот. Эгерде сетевой бизнесте көптөн бери иштесеңиз, жазыңыз анда. Сетевиктердин 5 негизги катасы деп мисалы. Салам достор, мен өзүмдүн тажрыйбамдан 5 негизги каталар менен бөлүшөм. Ал катаны ар бир сетевик жасайт. Мен силер менен бөлүшкүм келет. Мен силерди жакшы көрөм деп бөлүшүп, эмкиден кийин бул каталарды кайталабагыла деп жазсак болот экен. Жазып туруп. Эгер дагы көбүрөөк билгиңиз келсе, мага дайректке жазыңыз деп калтырышыңыз керек экен да. Ачык түз реклама азыр иштебей калды. Силерде лояльный подписчиктер көбөйгөндө, лайк басып, комментарий жазып турган подписчиктер көбөйгөндө гана ошондо прямой реклама кылсаңар болот дейт да. Ага чейин прямой реклама кылганга кеңеш бербейм дейт. Анткени ал потенциальный подписчиктерди качырат дейт. Лояльный подписчиктер пайда болмоюнча түз реклама кылууга болбойт дейт. Контент маркетинг жасаш керек. Башкача айтканда көп баалуулук беришиңиз керек. Текстти суроо менен бүтүргөн жакшы дейт да. Ал аудиторияны сөзгө тартканга жакшы жаза берет дейт. Ал комментарий калтырып, делиться этип, закладка кылып туруш үчүн. Төртүнчү вирусный контент. 2 айда бир жолу розыгрыштарды, лотереяларды, конкурстарды уюштуруп туру керек экен. Баалуу контент менен азыктандырып тургула. Креативный болуп, бирдемкелерди ойлоп тапкыла. Адамдарга кызыктуу болгула дейт. 5. Позиционирование. Сен кимсиң? Адамдар сенин ким экениңди түшүнүш керек. Адамдардын башын айлантпаш керек. Шапка профилге жазып алган сөздөрүбүз менен. Bir күнү бизнес жөнүндө айтып, мына bir күнү домохозяйка болуп көрүнгөнгө болбойт. Өзүңдүн позицияңды аныктап ал. Сен кимсиң? Врачсыңбы, ырчсыңбы, бизнесменсиңби, домохозяйкасыңбы? Адамдарга түшүнүктүү болуш керек. Сенин фотографияларың, пост кылган контентиң ошого жараша болуш керек. 6. Постоянство. Бир багытта болуш керек. Силердин адамдар сизди эксперт катары байкашы керек. Постоянство плюс последовательность дейт. Туруктуулук жана иреттүүлүк. 7. Коллаборация. Башка подписчиктер менен. Көп подписчиги бар адамдар, атактуулар өздөрүнүн публикацияларында сизди отметка кылса, анда албетте сиздин подписчигиңиз көбөйөт. Эмне үчүн атактуу адамдар сиз жөнүндө сүйлөйт, ошону ойлоп табышыңыз керек. Bir вариант.
Аларга акча төлөш керек. Мен сага төлөп берем. Мени өзүңдүн публикацияңда же чогуу түшкөн сүрөттү отметка кылып койчу, пожалуйста деп. Аларга подписка болуп алуу керек. Свежий новостьлерди көрүп туруу үчүн. Бартер кылып сүйлөшүп алса болот. Балким сиздин досторуңуз, тааныштарыңыз бекер эле сизди отметка кылат. Лояльный подписчиктер пайда болгуча прямой реклама кылыштын кереги жок. Дегенде активдүү түрдө лайк баскан, комментарий жазган лояльный подписчиктерди наработка кылуу керек. Подписчиктериңиз сиздин контенттен баалуулук алыш керек. Сизде жөн гана шикарный фотографиялар болсо, башка эчтеке жок болсо, анда сиздин подписчиктериңиз сиздин макияжды, сиздин стилди карагысы келген тинейджерлер, өспүрүмдөр болот дейт да. Бул категориядагылар акча жок, алар сатып албайт. Анан 8-чи лайв видео. Не обязательно заумный болуп, мен бул жерде жүрөм, мен силер менен бөлүшөм деп мактануу эмес, именно прямой эфирлерди тартканга машык кыл дейт. Адамдардын реакциясын көргүлө, комментарийлерди окуп. 9-чу сторис. Бул дагы таанымал болууга жардам берет. Анан 10-чу бул эксперт менен болгон интервью. Өзүңөрдүн компаниядагы экспертти интервьюга чакыргыла дейт.